Баарыңыздарга салам. Бул Алим Билим YouTube каналы. Бүгүн убадалагандай 4 өлчөмдүү дүйнө жөнүндө видео болот. Теманы жакшы түшүнүү үчүн буга чейинки видеону көрүү керек. Ага болгон шилтемени видеонун астына калтырам. Ал эми суроо, эмне үчүн параллелдүү дүйнө параллелдүү деп аталат? Мүмкүн мында эч кандай мистика жок, а жөн гана таза геометрия. Ошондой, Манас эпосунда 18.000 аалам деп айтылат. Аалам деп биз кыйыр же түз жол менен аракеттеше алган чекиттер. Иш жүзүндө 3 өлчөмдүү биздин саманчынын жолу галактикасы биздин ааламыбыз. Эмне үчүн 3 өлчөмдүү? Анткени биздин ааламыбыздын мейкиндигиндеги каалаган бир чекитти 3 координатаны колдонуп гана аныктай алабыз. Алар X, Y жана Z тагыраак туурасынан, бийиктигинен, узундугунан. Андан азы жетишсиз. Эки координата бул тегиздик. Башкача айтканда, биздин ааламыбыздагы мейкиндик 3 координаталар же векторлор менен аныкталат. Кызык, эмне үчүн биздин ааламыбыз 3 өлчөмдүү? Эмне үчүн ал 2 же 4 эмес? Биринчиден ушуга сүйүнүш керек. Биздин ааламыбыз тегиздик болсо көңүлсүз эле болмок. Өткөнкү видеодо 2 өлчөмдүү болуу кандай экенин айткам. Видеонун астында шилтемеси бар. Өткөнкү видеодо 2 өлчөмдүү болуу кандай экенин айткам. Видеонун астында шилтемеси бар. Биз 3 өлчөмдүүбүз, бирок дүйнөнү 3 өлчөмдүү кылып көрбөйбүз. Өзүңүз караң, сиз менин артымды көрбөйсүз. Анткени мен алдыда турам. Сиздин көрүүңүз бул жөн гана реалдуу дүйнөнүн көзүңүздүн карегиндеги сүрөттөлүш. Азыркы учурда сиз көргөн экрандан. Эгерде 3 өлчөмдүү көрүүбүз болсо, көз алдыбыздагы бардыгын көрө алмакпыз. Эч нерсе жашына алмак эмес, бирок андай эмес. Ачкыч журналдын артына жашына алат. Элестетиңиз, бизде 3 өлчөмдүү көрүүбүз болсо, жашообуз канчалык жеңил болмок. Биз бир гана 3 өлчөмдүү дүйнөнүн проекциясын көрөбүз. 4 өлчөмдүккө өтүүдөн мурун өзүбүздү түшүнүп алалы. 3D кылып көрөбүзбү? Жок. 3D мейкиндигин кандай түзүлгөнүн түшүнөбүзбү? Ооба. Эми жакшы. Сиз мейкиндикте жакшы ыңгайлаша аласыз. Сиздин көрүүңүз чектелсе да, биз ааламда болгонун баарын көрө албайбыз, бирок ааламдын сүрөтүн түзүүгө тоскоолдук кылбайт. Ишениңиз, 3 өлчөмдүү көрүүбүз болсо, дүйнөнү башкача көрмөкпүз. Жада калса, биз көргөн нерсе да таң калтыра алат. Эгерде 4 өлчөмдүүлүккө өтсөк, эмне болот? Биринчиден, 4 өлчөмдүү дүйнөдөгү жөнөкөй фигураны аныктайлы. Жөнөкөй фигура катары куб фигурасын алабыз, анткени аны жеңил түзүүгө болот. Азыр кандай жасаларын көрсөтөм. Эң жөнөкөйдөн баштайлы. 0 өлчөмдүү куб. 0 өлчөмдүү куб 0 өлчөмдүү мейкиндиктеги куб. 0 өлчөмдүү мейкиндиктин көйгөйү бул анда мейкиндик жок. Бир дагы координатасы жок. Анда көлөмсүз болгон материалдык чекиттен башка эч нерсе батпайт. Бул чекит биздин 0 өлчөмдүү куб. Биз мындай кылабыз. Аны көчүрүп, жанына жайгаштырабыз. Анан аларды туташтырабыз. Түз сызык же бир өлчөмдүү мейкиндиктеги бир өлчөмдүү куб. Эми кайра көчүрүп, жанына жайгаштырып, тиешелүү чекиттерди туташтырабыз. 2 өлчөмдүү куб пайда болду же квадрат. Эми мындан 3 өлчөмдүү кубту жасоо түшүнүктүү. Эми мындай кылабыз. Аны көчүрүп, жанына жайгаштырабыз. Эми тиешелүү чекиттерди түз сызык менен туташтырабыз. Бирок мындагы кубту жашообузда мындай кылып көрбөйбүз. Маселе чекиттерде дагы эмес. Чынында арттагы квадрат биздин көрүүбүз боюнча кичинекей болуусу керек. Анткени алдыңкы квадрат биздин көзүбүзгө жакын болгон үчүн чоң жана алдыда. Чынында бул кубту башкача жол менен жасоого болот. Аны башкача көчүрүү керек. Мындай көчүрүп туруп, аны кичирейтүү керек эле. Анан аны ичине жайгаштырып, анан кайра тиешелүү чекиттерди туташтырабыз.
Анан квадрат ичиндеги квадрат пайда болду. Бул сүрөттө баары бир үч өлчөмдүү куб турат, бирок аны бийиктиктен карап жатабыз. Бул биз ичин карап жаткан бош коробкага окшош. Чын эле, бул үч өлчөмдүү куб, бул дагы үч өлчөмдүү куб. Аларды ар башка жол менен түздүк. Бул нормалдуу эле. Бардыгы биздин эки өлчөмдүү көрүүбүз үчүн. Анткени эки өлчөмдүү көрүүбүз чектелген жана баарын көрүүгө жол бербейт. Бирок анын кооздугу ушунда. Биз бул фигураны ар түрдүү жагынан карай алабыз. Келгиле эми 4 өлчөмдүү кубту жасайлы. Бул кыйын эмес, бир гана алгоритмди сакташ керек. Мен бизде болгон фигураны көчүрөм, аны жанына жайгаштырам, тиешелүү бурчтарды туташтырам. Анан ушул 4 өлчөмдүү гиперкуб кайсы жагынан мындай көрүнөт экенин аныктоо татаал, бирок бул 4 өлчөмдүү гиперкуб. Бул сүрөттө 4 өлчөмдүү гиперкубту көрүү кыйын, эгерде бул жөнүндө билбесең. Мен түшүнөм, мында акылдуу да көрүүчүлөр бар экенин. Келгиле эми 2 өлчөмдүү куб менен кылгандай кылабыз. Аны 2 өлчөмдүүсүнөн 3 өлчөмдүүсүнө өткөндөй. Бир квадратты экинчинин ичине жайгаштырып 3 өлчөмдүү кубту алгандай. Ошондо түштүк кубту кандай көрүү керек экенин. Анда биз кичинекей 3 өлчөмдүү кубту чоң 3 өлчөмдүү кубтун ичине жайгаштырып, тиешелүү чекеттерди туташтырсак, бизде 4 өлчөмдүү гиперкуб пайда болот. Дагы деле эмнеге 4 өлчөмдүү экенин түшүнүү кыйын. Эгерде мен кубту бир бетинен көрсөтсөм, силер аны квадрат деп ойлойсуңар. Бирок аны мен айландыра баштаганда, силер анын 3 өлчөмдүү куб экенин түшүнөсүңөр. Анда биз 4 өлчөмдүү гиперкубту айландыралы. Сиздин азыр көргөнүңүз таң калтырат. Мына ушул 4 өлчөмдүү кубтун 2 өлчөмдүү проекциясы. Бул кичине гана бөлүгү. Бирок бүгүнкү күндө биздин билимибиз жана технологиялар 4 өлчөмдүү гиперкубтун айлануусун көрсөтө алат. Адашпаса мега кюр деп аталган жакшы оюн бар. Бул оюн 4 өлчөмдүүлүк жөнүндө. Ал оюнда 4 өлчөмдүү мейкиндиктин түшүнүгү жакшы идеалдуу курулган. Келгиле эми түшүнүп алалы. 3 өлчөмдүү шариктин тегиздиктеги проекциясы кандай болот? Эгерде ушуну түшүнсөк, башка дагы татаал деңгээлдерге өтүү жеңил болот го дейм. Бул ушундай көрүнөт. 3 өлчөмдүү шарик тегиздиктен өткөндө тегиздиктеги айлана кичирейип, кайра чоңойот. Бирок 2 өлчөмдүү дүйнөнүн башкача айтканда тегиздиктин жашоочусу үчүн бул кыймыл эмес, деформация. Биз 3 өлчөмдүү мейкиндиктеги деформацияга көнгөн эмеспиз. Анда биздин 3 өлчөмдүү мейкиндигибизде 4 координатанын жылышы кандай көрүнөт? Бул айлана чөйрөнүн деформациясы болуп көрүнөт. Анткени биз проекциясын гана көрөбүз. Чынында кандай болгонун билбейбиз. Биз жоң гана 3 өлчөмдүү объекттердин формасынын өзгөрүшүн гана көрөбүз. 4 өлчөмдүү гиперкубтун деформациясын көргөндөй. Мындагы гиперкубтун грандары бул барабар квадраттар, бирок анын өзгөрүүсү биз үчүн түшүнүү татаал. Бирок сиз кубту көргөндө анын грандары квадрат экенин көрөсүз. 2 өлчөмдүү дүйнөнүн башкача айтканда тегиздиктин жашоочусу 3 өлчөмдүү кубтун өтүшүн мындай көрөт. Ушундай сыяктуу биз дагы 4 өлчөмдүү объекттин айлануусун көрө албайбыз. Биз үчүн ал деформация, башкача айтканда формасын өзгөртүү. Муну биздин дүйнөдөн физиканын закондору менен түшүндүрүү татаал болмок. Азыр оюн бизге 4 координатаны колдонуп дубалдан өтүшүбүздү түшүндүрүп берет. Биздин максат дубалдын арткы бөлүгүнө өтүү, секирүү үчүн ал өтө бийик. Анан биз айланабызды 4 координата боюнча өзгөртүп, башка жерде болобуз. Эгерде түшүнүксүз болсо 2 өлчөмдүү кылып көрөлү. Мына дубалдан өтө албаган 2 өлчөмдүү адам. Ал мындай кылат. Өзүнүн дүйнөсүн айландырып, 3 координата боюнча жылат. Мисалы, солго. Анан кайрадан артка келтирет. Эми ал кыйынчылыксыз дубалдан өтүп кетет. Анткени ал башка мейкиндикте.
Ал кайра дүйнөнү айландырып дубалдын арткы бетине өтөт. Кайра анын артка келтирип коет. Мында бир гана биз минтип көрө алабыз. Ал үчүн болсо бул айлананын деформациясы. Биз түшүнүксүз деген нерсе мында түшүнүктүү эле болуп жатат. Биз баарын көрүп турабыз. Эми биз оюнда ушуну эле кайталайбыз. Ушул жерден түшүнүктүү. Ал дүйнөнү 4-координата боюнча жылдырып чөлдөн пайда болот. Эки өлчөмдүү адам кылгандай, ал таштардан өтүп, баарын калыбына келтирет. Анан ал дубалдын арткы бетине келет. Бул таң калтыруучудай угулат, бирок бул оюн 4 өлчөмдүүлүктүн негизинде курулду. Компьютер 4 өлчөмдүүлүктү түшүнөт, бирок өзүнүн мониторунда бир гана 3 көрсөтө алат.